Саламатсыздарбы урматтуу бир туугандар, тоодогу насаатты улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен сыйынуу жөнүндө карайбыз. Негизи сыйынуу темасы абдан кенен тема. Ошондуктан биз сыйынуу жөнүндө бул аяттарда жазылгандарды ийне жибине чейин эмес, негизги ойлорун гана талкуулайбыз. Биз сыйынуу жөнүндө Кудай буйрса бир нече бөлүктөн турган сыйынуу жөнүндө кенен ачып берген атайын бир рубриканы кылсак болот. Сыйынуу жөнүндө Иса Теңир тоодогу насаатында Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм 5-тен 13-кө чейинки аяттарда мындай деп айткан. Биз алгач 5-тен 8-ге чейинки аяттарды бирге окуйлу. Эки жүздүүлөргө окшоп сыйынбагын. Алар адамдарга көрүнүш үчүн синагогаларда жана көчөлөрдүн бурч-бурчтарында туруп алып сыйынганды жакшы көрүшөт. Силерге чындыкты айтып коеюн. Алар өз сыйлыгын алышты. Ал эми сен сыйынаарда, бөлмөңө кирип, эшигиңди жап да, көрүнбөгөн атаңа сыйын. Жашыруун сыйынганыңды көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Бутпарастарга окшоп ашык сөздөрдү айтып сыйынбагыла. Себеби алар көп сүйлөсөк сыйыныбыз угулат деп ойлошот. Ошондуктан алардай болбогула. Анткени эмнеге муктаж экениңерди атаңар сурай элегиңерди эле билет. Биз буга чейинки караган үзүндүдө кайрымдуу иштерди, жакшы иштерди адамдарга көрүнүш үчүн кылбагыла, Кудайга көрүнүш үчүн кылга деген сыяктуу эле. Бул жерде да Иса Теңир адамдарга көрүнүш үчүн эмес, Кудайга көрүнүш үчүн сыйынгыла деп насаат айтып жатат. Кудайга көрүнүш үчүн эмес, адамдарга көрүнүш үчүн сыйынгандарды Иса Теңир эки жүздүүлөр деп ашкерлеп жатат. Эмне үчүн? Анткени ошол кездеги дин кызматчылар ошондой кылышкан. Алар адамдарга көрүнүш үчүн синагогаларда жана көчөлөрдүн бурч-бурчтарында туруп алып сыйынганды жакшы көрүшкөн. Иса алар эмитен эле өз сыйлыгын алышты дейт. Бул жерде сөз, сыйлык деген сөз, тиеше же жаза деген мааниде айтылган. Жана дагы бир түрдөгү адамдар. Булар бутпарастардын сыйынуусу. Алар узак убакытка сыйынышкан. Алар көп сөздөрдү айтсак, ашык сөздөрдү айтып сыйынсак, көп сүйлөсөк, узак сыйынсак, Кудай угат деп ойлошкон. Иса болсо, а силер аларга окшоп сыйынбагыла дейт. Ал эми сен сыйынаарда, бөлмөңө кирип, эшигиңди жап да, көрүнбөгөн атаңа сыйын. Жашыруун сыйынганыңды көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет дейт. Бул жерде кеп узак же кыска сыйынууда эмес, а Кудайдын эркине ылайык сыйынуу, Кудайга жаккандай сыйынуу жөнүндө болуп жатат. Эсиңиздерде болсо, Иса Теңир өзү дагы көп жолу түнү бою Кудайга сыйынган. Ошондуктан узак сыйынабызбы же кыска сыйынабызбы, эң негизгиси бул үзүндүгө жана жалпы ыйык жазуунун контекстине ылайык, Кудайдын эркине ылайык сыйынуу, Кудайга жаккандай сыйынуу абдан маанилүү. Андан ары Иса Теңир сыйынуу жөнүндө мындай деп айткан. Силер болсо мындай сыйынгыла. Асмандагы атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун, сенин падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Бизге күнүмдүк наныбызды бер. Бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр. Аз кырылышыбызга жол бербе, бизди жамандыктан сакта. Анткени падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө сага таандык. Амин. Бул сыйынууну көбүнчө асмандагы атабыз сыйынуусу же Теңирдин сыйынуусу деп атап коюшат. Көпчүлүк ыйык китеп изилдөөчүлөр бул кыска сыйынууда бир нече сыйынуу темалары жана эгерде аларды кененирээк ача турган болсок, кененирээк карай турган болсок, алардын чеги жок, аларга чек болбойт деп эсептешет. Мен сиздерге бул бир нече сыйынуунун темаларын гана,
алардын аталыштарын гана атап кетейин. Ал эми мен жогоруда айткандай, Кудай буйрса, сыйынуу жөнүндө атайын кененирээк ачып берген рубриканы карайбыз. Анда эмесе кеттик. Биринчи, асмандагы атабыз, сиздин ысымыңыз ыйык тутулсун. Бул табынуу. Экинчи, сиздин падышачылыгыңыз келсин. Бул моюн сунуу. Үчүнчү, асмандагыдай эле жерде да сиздин эркиңиз аткарылсын. Бул баш ийүү. Төртүнчү, бизге күнүмдүк наныбызды бериңиз. Бул сурануу, өтүнүү же арачылык. Бешинчи, бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, сиз да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көрүңүз. Бул кечирим, арачылык. Алтынчы, азгырылышыбызга жол бербеңиз. Бизди жамандыктан сактаңыз. Бул бошонуу. Жетинчи, анткени падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө сага таандык. Амин. Бул табынуу. Бул асмандагы атабыз сыйынуусунда мына ушундай негизги сыйынуу темалары бар жана алардын ар бирине кененирээк токтолсок, анда сыйынуубуз узак болот жана бул сыйынуу узак сыйынуубуз чын жүрөктөн чыкса, анда бул Кудайдын эркине ылайык сыйынуу болот. Чын жүрөктөн чыккан сыйынуу бул Кудайга жаккандай сыйынуу, Кудайдын эркине ылайык сыйынуу болот. Бул сыйынуунун биринчи темасына бир аз токтоло кетели, бир аз мисал келтире кетейин. Асмандагы атабыз, сиздин ысымыңыз ыйык тутулсун. Бул табынуу дедик. Мына ушинтип сыйынуубузду баштаганыбызда биз Кудайдын ысымын ыйык тутуп, ага табынып баштайбыз. Кудайдын ысымы ыйык тутулууга татыктуу. Жана биз Кудайдын ыйык жазуудагы ар бир ысымын ыйык тутуп, ар бир ысымын атап, ал ысымга кенен токтолуп сыйынсак, анда биздин сыйынуубуз узак болот. Мисалы, Кудайдын бир ысымдарынын бири ал жаратуучу Кудай. Жана мен, Кудайым, сиз жаратуучу Кудайсыз. Сиз ааламды, сиз асман менен жерди жана анда болгон бардык нерсени жараткансыз деп, жана ыйык китептеги башка дагы аяттарды колдонуп сыйынсам, менин сыйынуум дагы да улана берет. Кээ бир забурлар жаратканды даңктаган бүтүндөй поэзия. Мыналарды окуп Кудайды даңктап, ага табынып сыйына берсем болот. Кудайдын дагы бир ысымы бул бардыгын көрүп туруучу Кудай. Кудайдын бардыгын көрүп туруучу ысымына таандык ыйык китепте көптөгөн окуялар жана көптөгөн забурлар, поэзия китептери, поэзия ырлары бар. Мен аларды окуп, Кудайды даңктап, ага табынып сыйына берсем, менин сыйынууларым дагы узакка созулуп улана берет. Ошентип, ушундай жол менен сыйына берсем, менин сыйынуум жок эле дегенде 1 саатка созулат. Бирок Кудайдын алдында кыска сыйынамбы же узак сыйынамбы, бул маанилүү эмес. Эң негизгиси Кудайга жаккандай, анын эркине ылайык жана чын жүрөктөн сыйынуу. Ал эми биз бул үзүндүнүн башында адамдарга көрүнүш үчүн эмес, Кудайга көрүнүш үчүн жашыруун сыйынуу жагарын көрдүк. Сиз адамдардын алдында адамдарга көрүнүш үчүн сыйынасызбы? Же Кудайдын алдында ага көрүнүш үчүн сыйынасызбы? Сиздин сыйынууңуз Кудайга жаккандай, анын эркине ылайык сыйынуубу? Эмки насаат сөздө биз Кудайга жаккандай орозо жөнүндө карайбыз. Көрүшкөнчө Кудайыбыздын тынчтыгы сиздер менен болсун.